өзүнөн түшкөн акчаны өзгө. Мисалы кээ бирлерде мисалы бизнестен акча түшүп калат, дароо машина алышты ойлойт, үй алганды ойлойт, башка кылганды ойлойт да. Ошол эле бизнестен түшкөн акчаны бизнесинин акчасына бизнеске тийбеш керек. Анан түшкөнүгө кайра өзгө саптай бериш керек. Филиалын ачыш керек, кеңейтиш керек, көбөйтүш керек филиалын. Майда деп эч ким тоотпойт, бирок ошо майда иште өтө күчтүү береке бар да. Ошентип көбөйтүп ачканмын, содадан түшкөн содан. Бир күн келишет, шериктеш болойлу. Макул, давай, мынча доллар, мынча, мага мынча пайда кылат. Мага не пайда кылат? Мындай дейт да. Сен биринчи барып ойлонуп кел. Мага канча болот, сага канча калат. Эки жактан ойлонушуң керек. Ана банкрот болуп калсаңчы десең, банкрот болсок, мындай болот дейт. Бул жакта жөн эле күйүп кете береби бул жактагы адам? Акчаны берет, инвестор күйүп кете береби? Жок, ошол жактардан бери изилдеген. Мисалы жөн эле магазин ачсаңыз, аны чоңойтуп, түшкөн акчасын эки жагын ремонт кылып, чоңойтуп, кеңейтип, күчтүү кылып филиалдарын ачты баштабасаңыз, ошол бойдон кыла турган болсо, эртең ошону сиздин магазиниңиз алдыга бир чоң кылып, эгиз кылып, сонун кылып, сизден эми арзаныраак кылып бирөө сонун магазин ачып коет, баардык клиенттериңиз тартылып кетет ошол жерге. Ошондой экен, өнүгүүнүн алдында болушуңуз керек. Ушул болот бизге дегенди токтотуш керек. Күчтүү кылып, сонун кылып, зың кылып кылыш керек.